Бишкекте өрөө учурган жол кырсыгы катталды. Toyota Camry унасы учуп барып бордюрдү минип калган. Палестинада жөөттөрдүн айынан 30 миңден ашык наристе көз жумду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Жол кырсыгы 6 апрелде болгон. Карасаева жана Юнусалиева көчөлөрүнөн кесилишкен жерде Toyota Camry унасы кырсыкка кабылганын видеодо көрүүгө болот. Кошумча маалымат берилет. Президент нааразычылык жараткан жер кодексин артка кайтарды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеште кызуу талкууланып, кийин коомчулукта катуу нааразычылык жараткан жер кодексин каршы пикири менен артка кайтарды. Мамлекет башчысы бул чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгис экендиги менен түшүндүрөт. Эгерде огород же турак жай турган жер мамлекеттик максатка зарыл болсо, анда анын ордуна компенсация төлөнүп, же башка жерден тийиштүү жер тилкеси сунушталышы керектиги белгиленди. Бул Кыргызстандын Конституциясында каралган деп жазды Алагөзов. Жөөттөр жалпысынан 30 миң жаш баланы өлтүрүштү. Акыркы маалыматтарга ылайык Израилдин Газа секторуна каршы чабуулдарынын натыйжасында 17 миңге жакын бала каза болгон. Бул көрсөткүчтү Палестинанын расмий органдары жана бир нече эл аралык уюмдар растаган. Айрым булактар бул сандын 13 миңден ашканын, башкалар болсо 16.765 же 17 миңге чейин жеткенин билдиришүүдө. Так санды аныктоо кыйын, анткени көптөгөн адамдар урандынын алдында калып жатат. Булак тайырды. Аллахтын каргышына калган жөөттөр Газа тилкесин суусу жок калтырган айтылууда. Жардыруу Газа тилкесинин суусун тазалоочу жайга карап багытталып, натыйжада Газа тилкеси суу тазалоочу жайы жок калган айтылды. Палестина сени менен биз. Кыргызстандык активист бойкот көндөгөн ролик жарыялады. Кыргызстандагы белгилүү блогер, активист Алтынай Султанкулова Палестинаны колдогон жана бойкотко үндөгөн видео ролик жарыялады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. АКШ Конгрессинин айрым мүчөлөрү Трампка импичмент жарыялоо ниетин билдирди. АКШ Конгрессиндеги Демократиялык партиясынын өкүлү Эл Грин 5 апрелде болгон нааразычылык акцияда 30 күндүн ичинде өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоо процессин баштаарын айтты. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Кийинки 30 күндүн ичинде мен импичмент боюнча ишти сунуштайм деп жазган The Hill анын сөзүнө шилтеме берип, беле кетсек буга чейин АКШда масштабтуу нааразычылык акциялары өткөндүгү айтылган. Бекем болгула. Трамп америкалыктарды сестенткен кооптуу кайрылуу жасады. Америка Кошмо Штаттарын алдыда убактылуу кыйынчылыктар күтөт, бирок жыйынтыгы тарых жаратат. Мындай кайрылуусун президент Дональд Трамп Тру социалдык тармагындагы жарыялаганын РИА Новости жазды. Экономикалык революция болот. Биз аны жеңебиз. Бекем болгула. Ооба, оорго турат, бирок соңку жыйынтык тарыхый болот деп жазган ал. Ошол эле учурда ак үй башчысы АКШ бир нече эсе көп нерсе жоготкон, кытайчалык катуу жабыркабаганын белгилеген. Кытай АКШга караганда бир кыйла көп жабыркаган, АКШ андай масштабка жакындабайт дагы деп белгилеген америкалык лидер. 2 апрелде президент Дональд Трамп башка мамлекеттерден келген товарларга бажы алымын киргизгени белгилүү болду. Эң азы 10% деп белгиленген бажы алымдарынын көлөмү штаттардын ар бир өлкө менен болгон соода жетишсиздигинин көрсөткүчтөрүн эске алып, балансташтыруу үчүн эсептелген. Буга
байланыштуу ар бир өлкө бажы алымынын ченин көтөрүү көйгөйүнө туш болот. Америка президентинин айтымында бажы алымын киргизүү АКШнын экономикалык көз карандысыздыгын декларациясы болуп, мамлекеттик карыздарды төлөөдө чоң суммадагы каражаттарды колдонууга жардам берет. Кытайга карата бажы алымдары буга чейинки алымдарга кошулуп саналып, жыйынтыгында суммасы 54%га жетет. Кытай буга жооп кылып бардык америкалык товарларга 34%ды кошумча алымдарды киргизген. Булак Спутник KG.